Саламатсыздарбы, ардактуу теле көрүүчүлөрүбүз, кутмандуу кечиңиздер менен эфир аркылуу сиздердин үйүңүздөрдө конокто бул жылдыздуу кеч көрсөтүүсү. Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу теле көрүүчүлөр, чоку болот, тоолордун бийик жери чокудай бол кыргыздын жигиттери чок кармаган кол менен батыр бол деп чоң атабыз өстүргөн сени мени деген мыкты ыр саптары бүгүнкү биздин коногубузга арналып кеткендей сезилет. Анткени биздин коногубуз өзгөчө көп таланттардын ээси, тактап айтканыбызда чыныгы кыргыздын патриот инсаны, ырчы, обончу, актер, негизгиси жөнөкөй инсан, тамада алып баруучу Асылбек Өзбеков агайыбыз келди. Кандайсыз агай? Жакшы Кудайшүр. Арбаңыздар, агайын туугандар. Асылбек агай баягы көчтү карап, анан артындагы муун өсөт экен. Сиздерди карап биз дагы келе атабыз. Алгачкы ирет устатыбыз катары дагы биз сизди жакшы сыйлайбыз, урматтайбыз. Негизи эле сизге быйылкы 2016 жыл, өтүп кеткен 2016 жыл сизге эмнеси менен эсиңизде калды? Алгач ирет эле ушул суроону берелик деп чечтик да. Эмнелерге жетиштиңиз? Ар бир жылдын артка кылчайсаң, ар бир жылдын өзүнүн кызык убактары болот, кыйын убактары деле болот. Жакшысы, жаманы бар. Бул жашоодо ушундай турбайбы? Өйдө төмөн дегендей. Эми Кудайга шүгүр, негизгиси аманчылык, ден соолук, жакын адамдарыбыз менен чыгармачылыкта деле каяктуу болбой эле ушул акырын кыбыраган күндөр 17 жылга өткөздү. Албетте, сиздин обологон обондоруңуз, канаттуу кайрыктарыңыз көптөгөн кыргыз элине жүрөгүнөн түнөк таап келе жатат да. Бул эргүү сизге кайсы маалда келет? Эми булар кандай болот? Мен былтыр негизи өзүң сурап атпайсың, 16 жылы мен аябай аракет кылып бир 10 чакты ыр жаздырдым. Себеби мен ага чейин көп иштебей калгам. Бир 5 жылга жакын баарын чыштап салдым эле. Башка жумуштарым менен. Анан 10 чакты ыр, алардын ичине мындай олуттуу ырлардан бир экөө кирген. Бирөө кыргыз көчү, Асанбек Кыдырназаровдун белгилүү күүсүнүн өзөгүн түзүп, Кыялбек Урманбетовдун сөзү менен. Андан сырткары Кыялбектин сөзүнө өмүргө, баллада мына ушундай бир чоң ырлар, лирикалык темадагы ырлар, эски ырларды кайра жаңыртмай, ушундай нерселер болду. Биз баягы отуруп иштеген убактар болуп калат. Кээде өзүң айткандай бир кайрыктар келип калат, ойлор келип калат, мындай кылсам, тигиндей кылсам деп. Эми ар кандай болуп калат. Кээде самолетто баратканыңызда дагы ушундай бир сонун кайрыктар келип калган учур болдубу? Ошону мисалы үчүн кээ бирөөлөр диктофонгордай коюп жаздырат экен, кээ бирөөлөр болсом ушул кайрыкты жаттаганга ля-ля-ля деп ушинтип аракет кылышат экен. Сизде андай нерселер болгон жокпу? Болот эми, ал ар кандай шартта болот. Кээде кайрыктар жаңырып калат, эстеп калсам дейсиң, унутуп каласың, кайра эсиңе түшүп кетет. Түшүңдөр тапчыккан убактар болот, бир башкалай бир кайрыктарды. Анан ушундай каяктан уктум эле деп кыйналып калган убактар болот. Эми бул кызык учурлар мындай да көп аябай. Теле көрүүчүлөрүбүзгө биз WhatsApp номерибизди жарыялап койгонбуз. Дал ошол WhatsApp номерибизге келген суроо: Туңгуч театры кайрадан сахнага чыгабы? Биз качан алардын жаңы чыгармаларына көз болобуз деген суроо келиптир. Биз Туңгуч театры менен чындыгында жакшы иштедик, көп иштерди кылдык. 90-жылдан баштап ушул Жамал эженин этегин кармап дегендей туусун көтөрүшүп чогуу чыктык эле. Мурат, мен, Эгемберди, Каныбек, Болот мыкты иштерди, көп иштерди кылдык. Кинодо тарттык, спектакльдерди койдук, фестивалдарга катыштык, дүйнөсүн кыдырдык, телепроекттер жасадык, концерттик проекттер жасадык, аябай катуу иштедик. Ар бир жаштын, убакыттын, учурдун бир өзүнүн кызык урунтуу учурлары болот. Баягы кыргызда тамый айтылган сөз, кыскартып айтсам, тулпар тушунда гүлүк күнүндө дейт. Аябай катуу иштеген убактарыбыз болду. Эми азыр деле жүрөбүз иштеп, бирок азыр кичине мындай жаш өзгөчөлүгү байланыштуу анча-мынча сейилдеп, ар кимибиз өз жумушубуз менен бир түйшүк башка жака тартып кеткендей учурлар. Анан чоң иштер болгондо чогула коюп жүрөбүз. Негизи көп сурашат. Баягы илгеркилер жок болуп калды, эмнеге чыкпай калдыңар, кайра чыксаңар болобу депчи. Болот албетте, муну бир ойлонуп көрсөк болот. Негизи эле ушул сиздер чыгармачыл чөйрөдө эжеңиз Жеңишгүл Өзбекова дагы чогуу келе атасыздар.
бул бир туугандардын ортосундагы мамиле бул кандай болот экен чыгармачыл чөйрөдө? Эми чыгармачыл чөйрөдө жакшы, бирибизди бирибиз толуктап турабыз. Мен көпчүлүк убакта баягы обондун кайрыктары жаралганда сөзсүз түрдө кайрылам. Ушундай болсо, момундай багытта болсо, анан мындай болсо, анан тигиндей болсо, анан мындай карап койсо, анан тигиндей болуп кетсе деген образды айтып берсем, дароо эле жазып бере коет. Бул жакшы нерсе. Экөөбүз көп иштештик. Бир топ обондорума сөз жазып берди. Бир гана мындай болду, бир жолу мен дагы бир жана таштаба балаңды күкүк эмне болуп жаралып калды. Мен лирикалык темада чыгарайын дегем. Табышмак сүйүңдөн бүтүп, тагдырдын жардыгын күтүп. Анан айтып калды, сен эми кечке эле сүйүү жөнүндө жаза бересиң, мен башка сөз жазып берейинчи деп анан социалдык багыттагы темага кеткенбиз. Ошо кээ бир жашоодо, турмушта кандайдыр бир тагдыр жолунда адашып кеткен кыздарга болгон кайрылуу болчу да. Ушу төрөп балдарын таштап кеткендер болбосо экен дегендей ой менен чыгарганбыз. Буларды көп сурашат. Бирок эми бул кичине оорураак эми. Тойлордон деле сурай беришет да. Күкүк деп беришет. Мен коем болбойт күкүк. Тойдон кантип күкүк турбайт. Ой, күкүк деп тамашалап кой, буяктан болбойт, башка жерден ырдап берейин деп. Негизи өзүңүз аябай эле шайыр жүрөсүз, анан бирок ушундай лирикалык кырларга көбүрөөк басым жасайсыз да. Лутфи мындай да, мен эми актёрмун биринчиден. Баягы лирикага жакынмын. Анан баягы образга кирип кеткен учурлар болот да, мисалы ойлонуп отуруп, мисалы сенин тагдырыңды жазып калышым мүмкүн. Же болбосо кайсы бир кыздардын тагдырын жазып калышым мүмкүн. Угасың да, мындай болуп калды, тигиндей болуп калды, анан ойлонуп, анан мындай, анан тигиндей деп отуруп, ошого сүңгүп кетип анан жанагы сыздаган, боздогон ырларын чыгып калып аткан ошо. Башкысы өзүңүз деген жакшы теманы кармай аласыз да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө Роза Шакирова, Айнура Салхидинова өңдүү жаштардагы сиздин ырыңыз менен дагы болсо өзүнүн чыгармачылыгына чоң жолдорду ачып атат да. Буларга көз карашыңыз кандай? Роза биз менен көп жыл иштеди. Элизар Өскөнбаева, Кундуз Таштаналиева, биз бир убакта Лира Райымбекова, Сыймык Бейшекеев да бизге келип аралашкан. Андан көбүрөөк иштеген ушул Роза болду. Мен Розага мисалы 2 жыл какшап атып, Роза, могу бир ырым спектакльге жазылды эле, таппай жүрөм деген. Ошо ойдон калып калмай болду. Сен ушул ырдырдасаң, мен сени угуп атам десем, макул Асылбек Байканада деп жүрүп, 1 жыл 2 жылдан кийин жасап анан угуп көрүңүзчү дейт, уксам жакшы экен. Анан эфирге кое беребизби? Кое беребиз. Ошол ыркетти эле Роза Шакирова болуп чыга келди. Анан айтты, кокуй, сонун болот турбайбы? Мен эми таанылдым элге. Сиздин ырларыңыздын баарын ырдайм деди эле, мырдап келатат, ырдасын. Ардактуу телекөрүүчүлөрүбүз, бардыгыңыздарга жарыя катары айта кетсек, биз Жылдыздуу кеч көрсөтүүсү жаңыдан гана WhatsApp номерди колго алдык. Бүгүндөн баштап WhatsApp номерине дагы байланышып, өзүңүздөрдүн сурооңуздарды берсеңиздер болот. Асылбек байке, агай кандайсыз? Токтогулдан чоң салам деген суроосун жөнөтүптүр. Андан сырткары Чиркин өмүр, Апамдын махабаты сыяктуу сериалдарды тартылып атабы, дагы кандай пландарыңыздар бар деген? Сериал боюнча абдан жакшы суроо экен. Ооба, бир убакта Апам махабаты телевизордун астына элдин баарын чогулткан. Бул Жеңишгүл Өзбекованын драмасы боюнча жазылды эле. 2004-жылдары тартылган. Абдан кызык кино болгон, элге жаккан кино болгон. Аны уланталы дедик эле, бирок тилекке каршы финанс маселеси келип такалып ошол бойдон 20 серия менен токтоп калган. Чиркин өмүр эми алгачкы сериал, ушул Жеңишгүлдөр, Мураттар баштаган экөө бирөө кыргыз сериалынын атасы, бирөө энеси сыяктуу эле келет. Анан эми сөздүн кыскасы бүгүнкү күндө бир чоң иштер жүрүп атат. Буюрса ушул ЛТР каналы аркылуу бир чоң сүйлөшүүлөр болуп атат. Буюрса бир жакшы идея, пландарыбыз бар. Ошол ишке ашып калса экен деп турабыз. Эгер ишке аша турган болсо, биз бир өтө кызыктуу бир чыгарма бар. Ошону бир сериал кылып, элди экранын астына бир чогултканга аракет кылып атабыз. Эми бүт баары каражат маселесине келип такалып атат, бирок каражат буюрса чечилсиздей болуп турат. Башкысы деген сиздин аракетиңиз, анан албетте сиздин эмгегиңиз күчтүү экенин билебиз, агай. Бул сиздин алып баруучулук жакта
көбүнчө ат майданда өтүүчү жакшы нерселерди дагы бүт сиз алып барасыз. Ооба. Мунун сыры эмнеде? Жөн ат майданда мындай да. Мени эң эле биринчи жолу Сиздин бир тембриңизга дагы эл дагы көнүп калганда жанагы кетти дегендериңизчи. Мени эң алгачкы болуп ушул Көкбөрүгө сүйлөп көрчү деп алып барган ошол Көкбөрүнү ушул спорттук бүгүнкү күнгө өзгөчө бир эрежелер менен киргизген Болот Шамшиев. Болот Төлөнүч алып барган. Асылбек, мен сага ишенем, сен сүйлөй аласың. Сүйлөчү. Сүйлөп көрчү деп анан акырын сүйлөп батка кечип жүрүп Аскар Салымбеков, Болот Шамшиев, Темике иши кылып ошол күндөрдөн бери эле келатам. 95-96 жылдардан баштап эсептей бер. Анан бул жерде мындай да, бул оюнду акырын өздөштүрүп эмне кылыш керек? Изилдеп ойлонуп көрсөң, кыргыз кандай сүрөйт? Кыргыз эми өзгөчө сүрөйт да. Ырдап атканда кыргыз кандай сүрөйт? Эмне деген сөздөр менен сүрөйт? Ушундай толгонуп бериши чапкылап, жата калып, тура калып, желпинип ийип, укмушкалар ырдап атканда ушул түмөлө жалынып, жалбарып ийип, жанагындай оюндарда, ат чабыштарда баарын акырын изилдеп көрдүм. Андан кийин ошонун баарын анан алып келип чогултуп, элге өзүлөрүнө жакын нерсени ошону кайра көбүртүп, жабыртып айтып бергенге аракет кылдым. Кызыктуу учурларды өзгөчө, бул шоу деп коебуз да, баягы өзгөчө. Жөн эле бир оюн эмес, ошол оюндун артындагы кыйкырык, сүрөөн кандай, ошончо элге дүрүп баратканда басыш керек, акырын тынчытыш керек, тынчып баратса кайра дүргүтүш керек. Эл дагы өзүң айткандай мен үнүмө көнүп алган, кээде барбай калган учурлар болуп калып аттым баягы шарт менен. Ой, аскый каякта жүрөсүң, эмне келбей калдың, эмнеге сен жок дегендей болуп калды, анан ким сүйлөдү эле деп анан бир чети койго окуй деп анан калбаганга аракет кылып жүрөм. Мен баягы ушул улуттук спорт өнүктүрүү агентствосы дирекциясы бар. Чогулуп иштеп келатабыз, буюрса ошол эл жакшы көргөн нерсени элдин өзүнө тартуулап келатабыз. Спорт агенттиги менен бардыгы менен биргеликте. Бирдикте. Сизге күйөрмандарыңыз чалып калыптыр. Кабыл алалык. Кутмандуу кечиңиз менен, саламатсызбы? Кайсыл жерден чалып атасыз? Садат эже. Рахмат. Мен түшүндүм. Эми бүгүнкү күндөгү абдан көйгөй маселелердин бири ушул наам тегереги болуп калды да, наамдын тегерегинде аябай чоң талаш тартыштар жүрүп кетти, чындыгын айткандачы. Эми туура суроо бердиңиз. Эми наамдын баркын кетирип салышты да, сөздүн ачыгы. Эми таарынгандар таарынар, бирок бир убакта биз жаңыдан ушул 79-жылы окууну бүтүп келдик, 80-жылдан баштап мен деген эмне деген ушундай керемет актерлор менен жомоктогудай дүйнө жашагандай аралашып иштеп жүрдүк. Ошолор эмгек сиңирген артист келатат, эл артист келатат дегени биз үчүн жомоктогудай болчу. Ошолорду карап түздөнүп, ошолорду карап сыймыктанып, ошолордон үйрөнгөнгө аракет кылчубуз. Ошол наамга ошолор кандай эмгек менен, эмне деген эмгектери менен жетишкен. Анан кийин эле акыркы жылдары такыр эле оңду тескери ыргытып чачып, эки учурдаганың деле наам алат, ким экенин билбейсиң, баары эле заслуженный артист, ырчылардын баары заслуженный артист болуп чыга келишти. Баягы нака сахнадагы образ жаратып, кинодо образ жаратып аткандардын баары калып калды байкуштар. Туура айтып атат, мисалы Марат Жанталиев эмне деген актер, Айнура Тургунбаева эмне деген актриса. Вот, баары калып калды да, буларчы. 30 жыл болду астылар иштеп атканы. Жараткан образдар бар, түбөлүк экранда калды. Кала турган, спектакльдери калды тарыхта. Анан алар жүрөт байкуш унчукпай элечи. Анан 3-4 туруп ырдап чыгып койгондордун баары эле кандай наам алып алышты. Наамдын баркын кетирип салышты. Кызыгы жок болуп калды да. Элге деле кызыгы жок болуп калды. Ким мен мисалы көп көңүл бөлбөйм. Анан негизи баягы баары бир эми элдик адамсың, ошон үчүн элдин алдында жүргөндөн кийин элдин алдында жүрөсүң, баягы элес албайм да.
Анан эле ушул тегерекке келгенден бирок жанагындай бир изгечсе болмок да, байкашса болмок. Эми баягы бу жерде көркөм кеңеш бар министрликте, андан өтүп жогору жакта бар. Баары бир ошону бир карап биргешсе бир жакшы болмок. Ооба. Мынчалык нааразычылыктар чыкпайт эле да. Албетте. Телефон чалып бар экен, агай кабыл алалы. Кутмандуу кечиңиз менен, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мен жердешимден Байыстан чалып жатам. Өзүбүздүн жердешибиз Асылбек Өзбек калып айтайын деген. Кыргыз элинин көбүнчү уулу Ысык көлдүн чолпон жыгыттарынан бири жердешибиз Асылбек Өзбековго салам. Асылбек таланттардын импостордун доокторлор чыккан Торайкы айылынын пулуну Асылбектин ушул даражага жетүүсүнө өзүбүз чыккан аракетибиз кулбата таланты десек жаңылышпайбыз. Асылбектин Астрологиясындагы театрда сүрөттүр, кинодо жаатында иштеп, көп игиликтерди жаратып жүрөт. Өрчү, журналист, көп кырдуу талант деп айтсак болот. Ооба. Баягы Кудай берсе бере берет, баштабай өзү келе берет дегендей, булардын үй-бүлөсү дагы чоң таланттуу улуулуктарды тапкан бактылуу үй-бүлө десем жаңылышпайм. Эжекебиз Жеңишгүл Өзбекова чыгармачылыгы чоң таланттуу адам. Сыңар көйкөсүн окуганда эки көздөн таштамак. Сизге рахмат жана атактан. Чоң рахмат. Асылбек жердешим Кыргыз Республикасынын еңбек сиңирген артисти, маданияттын мыкты кызматкери. Рахмат. Чоң рахмат. Карачай, момундай Караңызчы. мактап атсаң кантип иштебейсиң? Иштебейсиң. Кантип окуп өтүрүп мындай чыйралып, дагы иштеген келип мындай Сиз бул жактагыларды көрөлүксүз агай. түзүлгөн аракет кылып окуй, дагы иштейин, дагы бир нерселер жасайын. Ушундай сөздөр айтылып атса, кантип иштебейсиң? Иштейсиң да. Ооба. Кечирип коюңуз, бул жакта Инстаграмда баракчабызга дагы келип атат. Саламатсызбы Асылбек байке, биз сизди абдан жакшы көрөбүз. Сиз жараткан фильмдерди калтырбай көргөнгө аракет жасайм дейт. Дагы ийгиликтерге жетишиңизге тилектешпиз. Биз сизди абдан жакшы көрөбүз. Караколдон чоң салам дейт. Рахмат. Дагы деле болсо, калуу тилектер экен. Саламатсызбы Асылбек байке, биз акыркы күндөрү сиздин аткарууңуздагы жакшы чыгармаларга күбө болбой жатабыз. Эмнегедир клиптерди иштебей койдуңузбу дейт. Клиптер боюнча илгери биз клиби жок эле жөн эле чыгып эле аккордеон менен же мындай чыгып эле ырдачубуз да. Же бактын түбүнө карап бир жалгап Кармап туруп эле ырдап койчубуз. костюмду көтөрүп ары бери басып Анан коелу. клип деген малекет чыкмады. Анан клипке деле көңүл бөлбөптүрбүз. Мен болгон бир 2-3 эле клип жасалган ырларга. А такыр элестете алган жокмун, көңүлдө эле болгон жокмун. Баягы эл эфир аркылуу эле угуп. Азыр эми ошон үчүн көрүнбөй калган себеби азыр формат телевидение ушундай болуп калган турбайбы. Только бир жакшы клип, баягы өтө жогорку сапаттуу клиптер кетиш керек экен. А менде клип жок чындыгын айтканда. Асылбек байке, бир келген талант. Бул таланттарды сыйлашыбыз керек деген Самара 2010 деген кызыбыз жазыптыр. Рахмат. Сенин кантип телефондон чогултуңсуң да? Бизде бул жакта Инстаграм, бул жакта пирамида. Дагы эмне? Дагы телефон чалуу бар экен. Кабыл алып коелу. Түз эфирдебиз. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кайсыл жерден чалып атасыз? Оштан чыгып атты. Ош шаарына салам бизден. Биз Оштан чыгып атабыз. Assalamu алейкум. Алейкум. Асылбек байке хуш келипсиз. Рахмат. Сизди дайым урматтайбыз, сыйлайбыз. Рахмат, досум. Кубаттанабыз, сыймыктанабыз. Рахмат, досум. Сизге үй-бүлөлүк ынтымактуулук, жылуулук каалайбыз. Эми мына сизге бере турган суроом бар да, Асылбек байке. Мына азыркы ырчыларды мындай карап турсаңыз, сизге окшогон сиздерге окшоп ырдашпайт да, мындай жан эми жалбыйраак деп калатындай сөздөр менен ырдашат да. Ушуларга сиздер мындай музыкалык мектеп болуп, мындайда андайда деп айтып бере албайсызбы? Бул биринчи, экинчи суроо мен сиздер залкар музыканттар, эми залкар десек деле болот. Сиздер картайып баратасыздар. Сиздерден кийин чыгып аткан ырчылар кыргыз колоритини, кыргыз сөзүнүн философиясын жок кылып алышпайбы? Ушул коркунуч эмеспи? Азыр чыгарып аткан ырчылар. Чоң рахмат. Мына карачы, кандай суроо берди? Өзгөчө талуу жерден кармаган суроо берди. Ооба. Кыргыздын баягы
укулуктуу кайрыктарын мисалы бузуп кийинки муунга оон ушундай болот, ыры ушундай болот дегендейдин баарын ыргытып атышпайбы? Ооба. Биздин келаткан сенин балдарыңды, менин кичинекей неберелеримди бузуп атпайбы? Өкүнүчтүү ошол болуп атпайбы? Жанагы кээде эски ырлардын баарын тескери кылып бузуп салыр деп атышпайбы? Мен мисалы радиолордун диджейлердин баарын айтам, музыкалык редакторлордун баарын айтам. Ай, жаман ырларды иргеп, ылгап, мындай кичине карап чыгарбай эле койсоңор болбойбу? Алып салсаңар болот да. Ызычы кылдырбай эле. Же худсовет анан балекет салекет деп өзүңөр эле иргеп салбайсыз. Каалагандай кой беришет да. Ал мааниси барбы, жокпу, эмне сөз эмне болуп атат? Баары бир отуруп алып ушинтип кой бере беришет да, кой беришет. Эфирдин баарын былгытып бүтүштү да. Чындыгын айтканда да, ошол ар бир канча канал бар, радио канал бар. Эми ошолор тазаласа болот да. Момундай сөздөр чыкмак эмес да азыркыдайчы. Азыр эл тажап кетти ошондой жеңил-желпи ырлардан. Эски ырлардын сөздөрүн бузуп ырдап атышат. Аны деле айтып атам мен мисалчы, баягы жаман көрсө жаман көрсүн, бирок акыры айтышыбыз керек да. Биз айтпасак ким айтат? Унчукпай жүрө берсең бузулган ырлар кете берет. Жок дегенде ошол өзүнүн нукура оригиналдуу түп нускасы менен ырдабай, сөздөрүн тескери бузуп ырдай ачпай. Жанагынтип тоолук кызды ырдаганда мисалы айттым де, ажарың ай дүркүтөт түнкү тоодо деп ырдап атышат да. Музаманбы кайсы? Чоротобо. То есть кечиресиз, Чоротобо. Ажарың ай дүркүтөт түнкү тоодо дейт. А өзүнүн сөзү оригинал. Ажарың айды уялтат. Айды уялтат, Түнкү тоодо. Элестет, бир сулуу кыз чагасы айдын жүрөгү үркүп кеткен. Асмандагы ай. Эмне болгон сулуу? Ардактуу телекөрүүчүлөр, ардактуу толтура бузулган сөздөр. Албетте, биздин эфирибиз аябай ысык болуп атат. Сиздер көпчүлүксүздөр, мен жалгызмын, ошондуктан колдон келишинче сиздерден келген билдирүүлөрдү жеткиргенге аракет жасайын. Асылбек байке чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Сиз биздин кыргыз элинин сыймыгысыз. Биз сизди абдан жакшы көрөбүз деп Мургап жергесинен, Тажикстандан жөнөтүптүр. Жана ошондой эле Асылбек байке жакшы гана нерселерди каалайм, бар болуңуз. Сиз элдин уулусуз дейт. Урматтуу Асылбек байке, сизге сиздин ырларыңыз абдан жагат. Жана ырларыңызды каяктан алсак болот деген экинчи суроо, дагы суроо. Абдан көп болуп атат. Бул жактагы Инстаграмдагы суроолорубузга дагы назар салып коелук. Саламатсызбы Асылбек байке? Биз сизди абдан жакшы көрөбүз. Сиздин ырларыңыз менен чоңойдукко чиркин. Өткөн өмүр деген чыгармаңыз өтө жагат. Ошол ырыңызды уккан сайын менин жашоом бир теңсерилип, эмне дейт? Кайра келет дейт. Бир аңтарылып, кайра өрөт. Кайра келет дейт. Түшүндүм. Жана ошондой эле бул жактан дагы бир телекөрүүчүбүз жазган. Саламатсызбы Асылбек агай? Сиздин чыгармачылыгыңызга ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайыма бар болуңуз. Биз сиздин деген бойдон токтоп калыптыр. Жана ошондой эле Ош шаарынан Асылбек Өзбеков агабызга салам. Менин да атым Асылбек, фамилиям да Өзбеков дейт. Чын элеби? Ошондой экен мына. Асылбек дегендер жакшы кишилер болот негизи. Асылбек, салам. Чын эле Өзбеков. Чын эле Өзбеков экен. Жана ошондой эле бул жакта дагы бизге дал келүүчүлөр абдан көп болуп атат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин убактыбыз бир аз бат-баттан аракет жасабасак, Асылбек агайыбыздын бир жакшынакай чыгармасына назар салалы. Себеби Асылбек агайыбыздын бир аккордеондун коштоосунда бир жакшы чыгарма аткарып беребизчи. Ырдап берейинби? Бул жактан абдан көп сурап атышат. Ырдап берем. Илгери аккордеон менен баштаганбыз. Аккордеон менен оон чыгарып, аккордеон менен эле таанылганбыз. Аккордеон деле улуттуу аспап кечирип болуп калды. коюңуз, дагы бир суроо келип калыптыр. Сиздин чыгармачылыгыңызды абдан сыйлайбыз. Убагында көп беле гастролдорду кылчу элеңиз. Азыр эмнеге чыкпай калдыңыз? Биз сизди абдан сагындыкко чиркин Асылбек байке дейт. Буга кандай жооп бересиз? Былтыр эми Жеңишгүл Өзбекова экөөбүз, эки бир тууган биз экөөбүз деген программа менен ушул Баткен жергесин кыдырып келдик, Ош жергесин кыдырып келдик. Андан мурун көлдө нарында болгонбуз. Бир гана ушул таласты кыдыр элекпиз, чүйдү кыдыр элекпиз. Жеңишгүл лирикалары менен, мен огондор менен сахнада экөөбүз гана 2 саат 15 мүнөт болуп элдерге бир өзгөчө
чындыгын айтсам жаккан. Сурай бер. Дагы келип калыптыр. Асылбек байке, сизди аябай чыгармачылыгыңызды сыйлайбыз. Апам салам айтып коюңузчу. Аты Сайрагүл дейт. Сайрагүл эжеке саламатсызбы? Анан эмне туулган күн эмне Салам айтып коюңузчу. Жөн эле. Сайрагүл эжеке саламатсызбы? Абдан жакшы көрөбүз дейт. Бардыгыңыздарга жылуу маанай тартуулаган Жылдыздуу кеч көрсөтүүсү старт алды. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү коногубуз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, биздин устаттарыбыздын бири, жакшы инсан Асылбек Өзбеков агайыбыз келип отурат. Асылбек агабызга суроо беребиз деген телекөрүүчүлөрүбүз абдан көп. Инстаграмдан дагы, WhatsApp'тан жана Facebook'тан дагы жазып атат. Андан сырткары телефондон да чалып атат. Үйүнөн жетише албай калгандар дагы болуп атат. Демек, Асылбек агай, бир жакшы чыгарма угалык. Анда эмесе сиздин аткарууңузда. Аккордеон менен ырдаганга аракет кылайын. Эми аккордеон менен баштаганбыз албетте. Азыр эми аккордеон ойнобой деле калдым. Бүгүн бирөөнүкүн сурап алып ойноп көрөйүнчү деп кичине колдорум туура эмес болуп кетсе туура түшүнүп койгула. Мен азыр лирикалык ырларга жакынсыз деп айтып калбадымбы? Ооба. Бир ушул драмалык маанайда бир ыр бар. Доронбек Садырбаев агамдын бир керемет сөзүнө обон жазылды эле. Илгери Доронбек агам угуп калды. Мен жолуккан жерден бул ырды сөзсүз ырдатчы, кабинетинде туруп алып ырдап берген убактар болду. Анан мен муну азыр ырдап бергенге аракет кылайын. Асылбек агабыз мыкты чыгармасын аткарып аткан учурда биздин Инстаграмдагы биздин досторубузга дагы Асылбек агабызды көргөзүп коюуну туура көрдүк. Ардактуу телекөрүүчүлөр, заман ушундай экен. Азыркы учурда бизди бул жагы Кытай мамлекетинен жана ошондой эле Россия мамлекетинен бүткүл дүйнөдөн көрүп аткан учуру Инстаграмдагы баракчабызга жазылып, биз дал ошол адамдарга дагы биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө Асылбек агайыбызды көргөзгөнгө аракет жасап көрөлүк. Мындай эле. Мыкты болсун. Senden bicimenden bigimi bizden Sezimden öçüp aran dili bizden Adaşım gel atamız atağana Arzışı varan tapkan süyü bizden Hayran gezganday sonun bu bak ele Karigengen sötürüp turar ele Sağınıp samap gelsem saparımdan Samayın samalgını sınar ele Kış dedi kıyalın cayda yeli Kılığın kırdağa zotayda yeli Altınım kayda jürsün aman bolu dep Aktığın asmandadır hayda yeli Gün öttü gülgün kurak yıllar öttü Güt olup bizdin yaştı kırlar öttü Sargarıp güzdü düşkün Jalbıraktay Samanı sapırılkan ırlar öçtü Mahabattın başatın çandın bele Bayka bayka pağılıp aldın bele Bozo bozulanga mindin artık Boy salıp aşık olup kaldın bele Gönüldür müstürürdü baralekte Göz yaşlar gölüşal bolup ağalekte Taş olan suğu yağır sezimderge Tamırı takır kurgap kalalekte Gönüldür müstürürdü baralekte Göz yaşlar gülşal bolup
электе таң шолам суя көр сезимдерге тамыры такыр солуп кала электе тамыры такыр кургап кала электе кала электе. Кол чабуулар болсун Асылбек агабызга. Мына биздин Инстаграмдагы досторубуз дагы суранды эле. Биз түз эфирде көргөздүк. Башка мамлекеттердеги көрүп аткан телекөрүүчүлөрүбүз жаша Асылбек, биз сиз менен сыймыктанабыз. Сизге ден соолук каалаймын. Сиздин ырыңызды мен кумар тутуп угамын го чиркин. Азыр дагы мемире отурдум го, ыйлагым келип кетти. Кыргызстанды абдан сагындым деп Россиядан салам жолдоптур Нуржан деген кызыбыз. Аман болуңар. Алыста жүрөсүңөр. Аманчылык болсун. Жакшылык болсун, ден соолук болсун. Луфи, сен эми алдыгыларды окусаң, ал түгөнбөйт. Түгөнбөйдөй болуп атат. Түгөнбөйт. Ал жерде азыр жүздөп, миңдеп келе берет. Мен мынча келгенден кийин эфирдин астында отурган, экрандын астында отурган көрүүчүлөргө дабир ырдап калайын. Андан көрө көбүрөөк ырдап берейин. Көбүрөөк ырдатып, бүгүн сизди азыраак сүйлөтөлү. Инстаграм ал, Фейсбук, Инстаграм булар бүтпөйт. Эми бул Доронбек агамдын Таң шолам деген чыгармасы болчу. Азыр ар бир жаштын өзүнүн учуру болот да, кызык убактысы болот. 20-нын 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 делечи, мисалы. Эми 90 анча эле кызык жок го, бирок 80 де болушу мүмкүн. 90-га тоголом жетип деген. 90 эмне? Тиге анан 60 жаштын тегерегиндегилерди бир достор бар. Аларга тамашалап, мен силерге бир обон чыгарып койдум. Ошону жаттап алып ырдап жүргүлөчү деп bir oğun жазгам. Алтынбек Исмаилов деген мыкты акын иним бар. Мындан 3-4 жыл мурун bir сөз берген экен. Анан ушул керек болуп калат го деп берсе керек да. Аны архивтерим карап отсам эле ушул сөз бар экен. Карындаш деп аталат да. Эми сөзүн уксаңар аз түшүнөсүңөр. Бул мындай ырда. Назар салалы. Bürkül asmanın çarıtında bakıya başladım. Can albay turgan sezimge çalındı da nege taşladım. Kalgan bir gözde toktulup kabılıdım. Kızımı çok bulup barata bilsin karındaş bütün döydüğünüm ot olur. Bütün döydüğünüm dünüm ot bir kök asmanım Gükürttü yaşana başladım Güyalmay turgan sezimge Gününgdü denege taşladım Kalıgan bir gezde toktulup kabılıdım Bilsin karındaş bütün döydüğünüm ot olur. Bütün döydüğünüm ot olur. Yüz var ömür yaşacağım, bir tönü var baratik canım. Ürüt almayı turgan sezimge, özüngüden ege taşladım. Kalıgan bir denizde koktulup kabılıdım. Gözümü çok bulup barata bilsin karındaş bütün döydüğünüm ot olur.
жашоом өрт болуп. Азаматсыз агай. Бул эмне? Абдан сонун эфир болуп атат. Ооба, эмне да? Жандуу Эми назарың эфир, шаңдуу эфир. Назарың- Бүгүнкү күн Асылбек Өзбековдун Назарың кечеси. түшөт, көзүң түшөт. Анан ошол кызды көрүп өрттөнөсүң, күйөсүң, айлаң алты кетет. Эми бул ар бир адамдын башында бар нерсе да. Мен ошолорду ойлоп, жанагы сен айткандай ошол образга сүңгүп кирип туруп, анан жазгамда, анан Шайлебек Дүйшеевди ким билбейт эми? Ооба. Кыргыз эли урматтаган, сыйлаган өзгөчө акында. 4 эле сабы бар. Шакемкин мен дайыма айта жүрөм да, укмуш 4 сапта укмуш образ бар. Минтип жазганда Шакем. Кыйноосун тартып кыздардын, карандаш болуп учталдым. Учталдым бирок аттың ай, учталган сайын кыскардым. Орында карандаш болуп таң ушундай учталып кайкалактап, мына оштон чабасып, ошко барып, тиягы барып, тияк алайга барып, бияр Карандаш өчүргүчү кошо болуп деп. учталып ушундай. Анан учталып, мына кичине карандаш болуп аткансың да. Анан эмнеге командировкага чыкпайт деп атпайсыңар аны. Уже Кичине болуп баштады. шай жок. Баягыдай койкоктор шай жок. Жаныбек Алыкуловдун да Бул жашоо. Эмне кылабыз? Албетте. Асылбек агай, сиздин ушундай сонун болуп аткан эфирге дагы биздин телекөрүүчүлөрүбүз абдан көп бул жактагы WhatsApp аркылуу дагы абдан көп жазып атат. Бирок булардын баарын сиз айткандай жеткире албайт окшойбуз. Абдан көп болуп жатат. Колдон келишинче окуганга аракет кылабыз. Бирок телекөрүүчүлөр тарынбайсыздар. Анткени деген биздин убактыбыз чектелүү гана, ошондуктан бүгүнкү эфирде Асылбек Өзбеков агабызды ырдаталы, жыргаталы, анан албетте жакшы сырларын, катыл болуп жаткан сырларын сиздерге ачып бергенге аракет жасайлы. Ал эми Асылбек агай, бүгүнкү күндөгү сиздин чыгарып жаткан обондоруңуз, жакында эле жаңы чыгармаларды биз сизди кууп жүрүп тартып алганбыз. Дал ошол чыгармаларга назар салганга чейин сиздин өзүңүздөн сурайынчы, ушул Жаным деген чыгармага кайрылыпсыз, Кемпирим деген чыгармага кайрылыптырсыз. Булардын сөз обону кимдерге таандык? Жаным садага деген. Жаным жашка караба. Ушул чыгармаңызды. Бул мака кайрылуу болчу да, жашка караба. Кептин бар жүрөктө болуп атпайбы? Бул Мухаммед Токтобаевдин мен эми Мукем менен үзөңгүлөшүп жашап, Мукем экөөбүз кудада болчубуз, Элдар деген уулу мен өкүл балам. Мукем эрте кетип калды, Мукем ырлардын баарын эле мен ырдадым. Ышкырыгын да мен ырдадым. Өзү баштап келип туруп, анан жанагы ышкырган жерине келгенде эле ышкыра албайт деп карат, илгери аккордеон кассеттен бирок мен ышкырып койсом, анан кийин өзү ошол жерден ырдап кетти да. Ар жагы сен ышкырып койчу деп коет. Анан мен ышкырган жерине калбам деп коем, өзү ышкыргансып түп эле чертип. Мукемдин ырларынын баарын эле ырдап келдим. Кыздар жана көйнөктөрүнөн баштап, ал ушул жаз, бул жаз жөнүндө болчу. Жаз. Эми жаз убактылуу эле бир мезгилди камтыган болуп калат экен. Анан Жеңишгүлгө кайрылдым. Жеңишгүл эми ушуну бир башка сөз кылып берчи десем, Жеңишгүлдүн мыктылыгы ушунда болду да. Дал өзүн тап койду да. Жаным садага, жаным жашка караба. Эң сонун. Анан бул кет. Анан Кемпирим бул нарында Бергенша Кырбашев деген досум бар. Өзү кесиби башка болсо дагы оон чыгарат, аккордеон чертет, музыкалдык инструмент чогултуп алган. Ошол айтып калды, мен бир эмес, көп ыры бар. Китепте чыгарып ийген нотасы менен. Мен чыгара элекмин. Анан ушул ыры жакты. Мен айттым, беке, ушул ырыңды ырдайынчы. Себеби бул ырда дагы образ бар. Анан сөзүн Кыялбеке оңдотуп, түзөтүп, анан чыгарганбызда. Бул ырды дагы ошол Кемпириң, мен айтам, Кемпириңдин баркын, ошол Кемпирдин жанындагы байбичесин 60, 70, 80ге келгенде түшүнө баштайт.
Ошол 70-тин тегерегине келгенде анан мындай карасаң эле жаныңда кемпириң бар баягы чайын берген ошол, ооруп калсаң дарысын берген ошол, Башында отурган ошол. Үстүңө тиги жаап аткан ошол, өлүп калсаң кошок кошуп аткан ошол. Андан башка ким? Анан ошондо түшүнө баштап кеткен деп туруп анан 70-80дегилерге ылайыктап туруп бир чыгарып коелучу деп жазганбыз. Мындай да. Мен бир кызга айтып берейин. Абышка кемпир мынча болду эми күлүп алалы. Абышка кемпир 50 жыл чогуу жашап, анан балдары баягы алтын тоюн өткөрүп атышат дейт кафедечи. Анан журналисттер келе калып интервью алып атышат дейт. Анан биринчи Абышкага барышыптыр да. Ата, бул 50 жыл чогуу жашапсыңар, эми үй бүлөдө чоң проблема, майда чүйдө проблема деген болот экен. Ошону кимге чечесиңер десек, Абышка эркекте. Туурайлы мен. Үй бүлөдө майда чүйдө проблема деген болот. Анан чоң проблема деген болот. Бул эркек катары чоң проблеманын баарын өзүм чечем, айланайын өзүм. А майда чүйдө проблеманы кемпирим чечет. Бирок айланайын ушу 50 жылдын ичинде бир да чоң проблема болгон жок деп айтат. Эми аялдар бизди чоң проблемага жеткизбейт. Андан кийин тиги апага барыптыр да. Апага барып турган кемпирине барып туруп сурап атат. Апа, 50 жыл чогуу жашапсыңар. Анан өйдө төмөн болот, таарынышып кеткен убактар болот. Сиз ушул абышкаңызга таарынганда кетип калайын деген ой болду беле десе, кемпир мынтип коет дейт. Жок айланайын. Бул кетип калайын деген ой такыр болгон жок. Келип эле. Ушуну муунтуп өтүп салсамбы деген ой келип кетчү дейт. Эми кемпирлер, байбичелер, аялдар кээде күйөөлөр муунтуп өтүрүп эле келет, чындыгындачы. Көздөрүнөн көрүп калабыз да мындайчы. Анан эми Чачырап турабы көзүнөн? Ушундай анан тамашалап айтып коем. Да хорошо, что биздин аялдар, аял заты, кыргыз аял заты кечиримдүү, көтөрүмдүү, мээримдүү көтөрүп коет, кечирип коет. Болбосо кырылып калмакпыз эчекте. Эркектердин күнөөсү көп. Эмне чукулап атасың дагы? Дагы деле келип атат. Бирок Мен телефонун чыгарсам, меники дагы мен өлдүң анда. Эфиринг только телефон болуп калат. Азыр мындай кылалы агай. Бүгүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, биздин сыймыктуу агаларыбыздын бири Расул Маматкулов агабыздын туулган күнү экен. Расул Маматкулов агабызга түз эфирден байланышка чыгалып, биздин дал ушундай рубрикабыз бар, куттуктап коелу. Звонок кетип атат, назар салалы. Абонент занят. Оставьте голосовой. Эми Расулда Кайрадан чалып көрөлү. Расулду баары куттуктап атышат. Расул байкебизде азыр бардыгы куттуктап телефон жанын койбой жаткандыр. Биз дагы бир жолу аракет кылабыз. Расул пирамиданы которуп койчу. Көрбөй атат эми ал. Көрүп аткан болуш керек. Азыр звонок кетип атат. Мына. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Биз сизге Пирамида каналынан чалып атабыз. Жылдыздуу кеч көрсөтүүсүнөн. Жана биздин бүгүнкү коногубуз Асылбек Өзбеков агабыз менен биргеликте отурабыз. Туулган күнүңүз кут болсун, Расул байке. Рахмат. Чыгармачылык ийгиликтер болсун. Мен телефонду Асылбек Өзбеков агабызга берип атам. Сизге чирин шилекейлерин чачыратат. Расул, туулган күнүң менен. Рахмат агер. Аман бол алтыным. Керемет жигитсиң, мыкты жигитсиң. Сенин адамгерчилигиң, адамга болгон мамилең, жүргөнүң, турганың, ушунчалык бир өзгөчө маданиятың бийик адамсың. Ушунуңан жазба. Бирдей ушундай өзүңдүн ырларыңа окшоп ушундай бир калгып, ушундай бир жумшактык, назиктик сенин өзүңдүн эле туруп аткан сезилип турат алтыным. Аман бол, жанагы өзүңдүн ырыңдагыдай ортомчу болдуң ысык көл дегенде керемет оондордун авторусуң. Үй бүлөң менен, бала бакыраң менен, эл журтуң менен, көрүүчүлөрүң менен, көрмандарың менен ушундай жакшылыктарда жолугуп жүрөлү. Эми убакыт деген убакыт экен. Мен болсо азыр сенин ырың менен көрүшкөнчө деген сөздүн айткым келди. Эң сонун ийгилик болсун, ден соолук болсун. Дагы да чыгармачылыкта ийгиликтериңиз болсун. Расул байке, туулган күнүңүз кут болсун. Рахмат айтканыңарга. Чоң рахмат.
Ардактуу теле көрүүчүлөрүбүз, мына ушундай биздин мыкты композитор агаларыбыздын бири Расул Маматкуловго байланыштык. Ал эми дал ушул Расул агабызга арнап жана ошондой эле бүгүнкү туулган күн ээлерин арнап Асылбек Өзбеков агабыздан бир жакшы чыгарманы биз даярдап койгонбуз. Асылбек агайыбызды Кемпирим деген чыгармасы менен сиздердин назарыңыздарга бир сонун бир клипти суналы. Сиздер көрүп коюңуздар. Ер жеткенде тапқаным, еркелетіп баққаным, егер ақша түгенсе, езіп мені чаққаным. Кемеңгерім, кемпирім, кенедей жоқ кемтигің, кеде үйде жоқ болсаң, келіп кетет тентигің. Жолым тосып қарарым, жоқпын барды табарым, айлық қанша алғаным, алдап біліп аларым. Кемеңгерім, кемпирім, кенедей жоқ кемтигің, кеде үйде жоқ болсаң, келіп кетет тентигің. Жүрегімді чаларым, жүзім қыздай жамалың, чөлдөй мени қақшытып, чөнтөгімді қағарым. Кемеңгерім, кемпирім, кенедей жоқ кемтигің, кеде үйде жоқ болсаң, келіп кетет тентигің. Үшігінді жаларым, үйге отты жағарым, чайым беріп жарқылдап, шам чырақтай жанарым. Кемеңгерім, кемпирім, кенедей жоқ кемтигің, кеде үйде жоқ болсаң, келіп кетет тентигім. Ойқы қайқы мен өзің, оңып мені жүресің, қорқпасамдан ажалдан, қорқытарым бір өзің. Кемеңгерім, кемпирім, кенедей жоқ кемтигің, кеде үйде жоқ болсаң, келіп кетет тентигім. Сендей қайдан табамын, тілеп өтім аманың, қоқыс көзім жұмылса, қошық қошық қаларым. Кемеңгерім, кемпирім, кенедей жоқ кемтигің, кеде үйде жоқ болсаң, келіп кетет тентигім. Кемеңгерім, кемпирім, кенедей жоқ кемтигің, кеде үйде жоқ болсаң, келіп кетет тентигім. Кеде үйде жоқ болсаң, келіп кетет тентигім. Кемпирим. Улутубуздун уңгусун ойготуп, улуулугун даңазалаган этно эс алуу жайына келип, байыркы бабаларыбыздан мурас калган рецепттер менен даярдалган даамдардан татып, нукура жаратылыш материалдарынан чогултулуп, кынапталынган өзгөчө дизайндан табитиңизди байытып, жан дүйнөңүздү рахатка бөлүп алчу Байбол этно ресторанына келиңиз. Шабдан Баатыр көчөсү, Көлбаев көчөсү менен кесилишет. Телефондор 0312 88 80 08 0770 78 08 08. Жашыл көйнөк, бардығы махабатқа жақын көйнөк, жүректі чатыратқан сүйменің, жақасын жыттасам дем жаным дегідеп. Шайы көйнөк, сайма көйнөк, сары көйнөк, бардығы қысалыққа бәрі көйнөк. Көк көйнөк, қызыл көйнөк, жашыл көйнөк,
бардығы махабатқа жақын көйнек. Қыздардың мүшесіне қыналышып, қыздарда оғы бетер сыналышып, ел атса кен көчөдө күлкү төгүп, өзүмдөн өзүм эле турамысып. Шайы көйнөк, сайма көйнөк, сары көйнөк, бардығы құсалық қадар көйнөк. Көк көйнөк, қызыл көйнөк, жашыл көйнөк, бардығы махабатқа жақын көйнөк. Ескиришип, туш келди көмүс жерде калышат. Мен көргөн сулуу кыздар бир кездерде чын эле кемпир болуп карышат. Шайы көйнөк, сайма көйнөк, сары көйнөк, бардығы кысалык кадар көйнөк. Көк көйнөк, қызыл көйнөк, жашыл көйнөк, бардығы махабатқа жақын көйнөк. Эх чиркин, жаштык улуу, жаштык сулуу, өмүргө мүрөк суусун тамызат. Эх чиркин, жаштык тулпар, жаштык шумкар, талыкпай мезгил менен жарышат. Ардактуу теле көрүүчүлөрүбүз, бир гана Пирамида каналында Асылбек Өзбековдун кечеси болуп аткан учур. Демек бардыгыңыздарга мыкты позитивдүү маанай тартуулаган бул Жылдыздуу кеч көрсөтүүсү. Жылдыздуу кеч көрсөтүүсү негизи эле Пирамида каналы кээ бир телеканалдарга көч башы болуп бере алдык десек жаңылышпайбыз. Анткени дал ушул убакытта дал ушундай сыяктуу көрсөтүүлөрдү ачып башка телеканалдарга биз күзгү боло алдык десек жаңылышпайбыз. Демек агай, силерди туура атышпайбы? Бизди туура атышпайбы? Баягыдай эле айтпайсыңарбы? Айтсак деле ошол эле сыяктуу экен, бирок баары бир окшошпойт деп эле. Анткени биздин көрсөтүүгө жалаң легенда, мыкты инсандар гана катышып аткан учур. Агай, дагы деле болсо сизди ушунчалык өнөрүңүзгө эл суусап калыптыр. Бул жакта дагы, ал жакта дагы сизди суранганын баары эле ырдап берсин деп атат. Дагы бир чыгарма аккордеондун коштоосунда аткарып бериңизчи. Ооба, мен жана айтып калбадымбы, өмүргө баллада. Эми өмүр, адамга эң кымбат өмүр албетте. Кыялбектин мыкты сөзүнө бир оон жазылган болчу, бул баягы Апам махабаты телесериалына жаздым эле, мен атайын. Ошондо мен кичине узагыраак, мен кыскараак ырдап берейин, бир куплетине. Бул мындай болчу да: өмүргө баллада. Мен сага туш болуп, көңүлүм куш болуп, чаркайланам канан дирилдей, күндөрүм түндүргө, түндөрүм күндүргө, алмашылды күзгөн килимбей. Турмуштун сырынай, ташбака кыбырай, өмүр зымырай, зымырай, зымырай. Шашылбай ташбака, келсе да таштака, өмүр зымырай, зымырай, зымырай. Кайда мынча ашыгасың, кайда мынча шашыгасың, арага чыбасың учурум. Жанымды көп кейитпечи, токтой турчу демитпечи, кандырайын жаштык суусуну, кандырайын жаштык суусуну. Сагынтып элесен,
ардагым келбесең кантип өмүр жайнайт гүл ачып санаймын күндөрдү санаймын түндөрдү өчөшкөнсү өтпөйт убакыт кыялым алкынып теминем камчылап ай өмүр кыбырайт 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 өңү да өзгөрүп ташбака көздөнүп ай өмүр кыбырайт 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 өйдө тарсам өрмөлөйсүн кылды тарсам жөрмөлөйсүн кайда калган ушкул канатым азыраак сен сүйдүрөсүң көбүрөөк ай күйдүрөсүң арман болуп элем адатың арман болуп белем адатың эми бул баллада узун аябай Абдан жакшы чыгармалар. Негизи эле агай өзүңүз ушунчалык сонун ырдайсыз, анан актёрсуз, мунун бир мезгилде эле алып баруучусуз. Мунун баарына кандай убакыт таап атасыз? Убакыт тапса болот. Мен өзү негизи жаңы эле театрга киргенде эле күн түрү менен иштешмин. Спектакль, радио, киностудия, спектакль, репетиция, радио, киностудия, дубляж, спектакль, репетициялар, жолугушуулар, концерттер көп катыштырчу эмес, бирок качып барып эптеп катышып келчүмүн. Раматылык алгачкы чубак болуп турган убакта концерттердин эң алгачкы ведущийлеринин бири деле мен болчумун. Циркте эл батпайт. Ошондо акырын аралашып, мен кайсы иш болбосун ошого жанталашып кирип, ошолордун баарын бир үйрөнүп көргүм келип, азыркыга чейин деле ошондой. Мен убагында үй бүлөнү деле караган эмесмин. Бала бакыра деле кандай чоңойгонду деле билген жокмун, чындыгын айтканда. Талаа түздө жүрдүм, командировкада 3 айлап, 4 айлап командировкалар. Бир убакта карасам балам пионер көттүм дейт, бир убакта карасам комсомолдум дейт, бир убакта карасам мектепти бүтүм дейт дегендей. Бир күн келсем келинчегим төрөйт дегендей болду. Анан азыр деле ошол жашоо ритми ошондой. Ал өзүңүз кандай тарбия алдыңыз эле? Сиздин ата энеңиз ойлоп көрсөңүз, сиз кандай тарбия алыптырсыз? Бүгүнкү күндө сиз балдарыңызга кандай тарбия бере алдыңыз? Мен раматылык мамам, апам, мама деп көнүп алгам. Мамам ушул менин тагдыр жолумду эң туура нукка салган экен да. Мен 1-класстан 4-класска чейин Торайгырда айылда окудум. Анан 4-классты бүткөндөн кийин ушул билим алсын, окусун деп туруп, мени Фрунзе деген шаарга алып келип, азыркы Абдыраев музыкалык мектебине киргизип салган. Ыйлап кетем дегеним болбой, окуйсуң деп туруп чыштап кеткен. Жалдыраган бойдон калгам, айылды сагынып ыйлачымын жатып алып, бирок музыка менен анан музыкалык анча-мынча түшүнүк болуп калган ошондон 5 жылга жакын окудум. Анан кайра 9-класста айылга барсам жыргал экен, анан окубайм деп бияк чыштап салган. 9-10ду айылдан бүтүп, 10ду бүтөрүм менен Ташкентке театралдык институтка окууга кабыл алууга ошол жака кетип, тагдыр жолум жакшы кетти да, муну ошол мамам ушул үйрөнсүн, көрсүн, окусун деп ушундай бир керемет жолго салган экен да. Ошол мамамдын арбагына таазим, өзүнүн көз түрүсүндө эле айтчым, мама, ушул мен аябай сонун ушул багыт берген экенсиз, рахмат сизге дечимин. Ошол ушуну менен кеттик да. Эми Дагы деле болсо биздин убактыбыз бир аз жакындап баратат. Бирок канча убакыт? Көп убакытты да коштуртуп бердик. Сиздин көрмөндарыңыз көп болгондугуна байланыштуу. Азыр дагы сизге азыр бул жакта биздин WhatsApp эле номерибизге биздин телекөрүүчүлөрүбүз 1800 адамдан келип кат түшүптүр. Бунун баарын мен ачып окуганга ардактуу телекөрүүчүлөрүбүз туура түшүнөсүздөр деген ниеттемин. Анткени бул жакта биздин бир кызыбыз абдан капа болуп жазыптыр. Апама салам айтып коюңуздарчы, апам Асылбек Өзбековду жакшы көрөт эле, эч болсо СМСин окуп койсоңуз жакшы болот эле деп. Мына биз окудук, апаңызга, Асылбек агабыз дагы салам айтат. Албетте бул биздин биринчи жолу эле колдонуп көрдүк, бирок абдан көп болгондуктан
биз аракет жасадык сиздерге колдон келишинче. Эми кайрадан Асылбек агабызды бир чыгарма аткарып коелук. Сиздин мындай чыгармаңызды. кылалы, Лутфи, эми телекөрүүчүлөр менен түшүнөт болуш керек. Бул баягы сүйүү темасы, лирика темасы бул бүтпөгөн өмүр бою келаткан тема, кете берет, боло берет. А бирок ушуну менен катар жашоонун өйдө төмөнү бар, жаман жактары да бар. Апалар жөнүндө, аталар жөнүндө сөз болуп кетип атпайбы? Анан социалдык багыттагы ырларга дагы мен кайрылып жүрдүм. Таштаба балаңды көкөк, боз торгой. Анан казак обончусу композитору Алтынбек Корозбаевдин Кара чалдын арманы деген бир керемет обону бар болчу. Илгери бул 85-жылдары жаралган. Анан ушуну бир бүгүнкү күндө Шайлебек Дүйшеев агабызга айтып, Шаке, ушуну бир өзгөчө кылып бир жазып бериңизчи. Которсо которолук, кошсо кошолук деп Шакем аябай күчтүү үлөтүп салды. Укмуш. Бул багытта да кичине адамды ойлондура турган нерселерди дагы биз беришибиз керек. Мындай нерсени биз чыгармачыл адамдар айтышыбыз керек. Биздин коомдо момундай болуп атпайбы? Момундай көйгөйлөр болуп атпайбы? Деген нерселерди дагы биз жеткизип турушу керек. Анан эми бул эфирде көп кетпейт, муну радиодо бердим эле, бирок радиодон кое беришпейт. Бүгүндө көйгөй маселе ошол аталарын, апаларын карылар үйүнө таштап салгандар көп болуп атат. Өтө көп чындыгын. Ооба. Ошолорго болгон кайрылуу. Бул мындай да, мен кыска эле 1-2 эле куплетін ырдап берейин. Саламатсызбы Асылбек байке, жаңы ырларыңыздан ырдап коюңузчу. Нагима Жалал-Абад шаарынын Сузак районунан дейт. СМСиңизди окуп коюңуздарчы, бүгүн менин туулган күнүм эле дейт. Мына окуп койдум. Кара чалдын арманы. Кадыры колдон түшкөн кара чалмын, каңгыган кара чалмын, сана сарбын. Кантиң коргулдуң го кайран балам, кайгынын торунда мен ала салдым. Баламай бала кетти, баштап кеттиң башыма, кара ташты жаздап кеттиң. Кароосуз калгандардын үйүнө сен каргандан алып келип таштап кеттиң. Көп болду елесиңди көрбөгөнүм, көп болду енеңди да жерге бердим. Балам деп көз жумганча ыйлап жатты жаныма, катуу батты келбегениң. Жүрөсүң чолоң тийбей кабарың жок, жатамын күндү санап амалым жок. Айтчылың жаш кезиңде эсиңдеби, атамды өлгү чөктү багамын деп. Жалгыздык жабыктырып курутту го, талаада калган иттей улутту го. Артында жок турбайбы тукумалар, алып кетчүн ажал дагы унутту го. Ата кең ушул жерде өлөр эми, тагдырдын жазмышына көнөр эми. Бугудай суранамын жок дегенде, алып келип бир жыттатчы неберемди. Эми бул тема баары бир калайбызбы биздин арабызда, биздин элибизде деле болуп атат. Ошон үчүн бул багытта да кичине
биз кайрылуу жасап ушул маселени да козгоп турушубуз керек. Албетте. Эми элдин манайын чүрбөйлү эми бул жашоо. Ал жагын окучу, эмне деп жазышыптыр? Асылбек байке, саламатсызбы? Биз сизди абдан сыйлайбыз. Кочкорго качан келесиз дептир. Жана ошондой эле Асылбек байке, саламатсызбы? Эң биринчи адамга ден соолук дейт. Сизге чын ден соолук каалайм. Өмүрүңүз узун болсун. Сиздин иштериңизге чоң ийгиликтерди каалайм. Сизди Чолпон ата шаарына келип концерт берип кетүүңүздү суранабыз деген экен. Жана ошондой эле меникин окуп койгулачы сураныч. Оку. Саламатсызбы Асылбек байке? Сиздин талантыңызды сыйлаймын, таазим. Издейм сени деген кинодо сиздер тарткансыздарбы? Эмне үчүн интернетте жок, дисктерге чыкпайбы дейт. Издейм сени Эгемберди Чалабаев ойногон. Мен коллегам, досум. Рахмат. Эми Асылбек агай, биз жаңы эле ассалам алейкум деп учурашып аткан болсок, эми сиздин көрөрмандарыңыз абдан көп болгондуктан, репертуарыңыз дагы жакшы болгондуктан, биз убакытыбызды жетекчиликке айтып атып, чоңойтуп, абдан жакшы эфир болду. Эфирдин ысыгын карабайсызбы? Аябай убакыт тез өтүп кетти. Жетекчиликке кайра чалбайлы? Кайра чалып дагы суранып көрөлү. Дагы жарым саат деппи? Эми кыргыз элине болгон каалоо тилегиңизди айтып койсоңуз. Аккордеонду калып коеюн эми. Биринчиден албетте мен силердин каналга, Пирамида каналына чоң ыраазычылык билдирем. Себеби биздин момундай көрөрмандар менен жолугушуп турганыбыз жакшы да. Баягы маңдай теске отуруп, өнөрүң тартуулап, момундай болуп атат деп. Себеби бизди баары бир сурашат. Эмне болду, кандай болду, эмне жоголуп кетти, эмне келбей калды дегендейчи. Бул жагынан силерге рахмат. Бүгүн бир жолугушуу уюштуруп бердиңер. Аманчылык болсун, жакшылык болсун, урматтуу көрөрмандар, урматтуу достор, замандаштар, улуу кишилер. Кудайым эми ден соолугун берсин, өмүрүн берсин, жакшылыгын берсин. Ушундай бир жакшылыктарда жолугуп, бирибизге болгон бир тиричиликте бир жакшынакай эле каалоо тилек. Ар ким өз жашоосу менен, өз тирлиги менен өтө берет дечи. Проблемалар, көйгөй маселелер түгөнбөйт. Бирок ушундай бир жолугушуулар болуп турсун. Албетте ырлар төгүлүп турсун, жакшы чыгармалар жарыла берсин, жакшы кинолор тартылсын, жакшы китептер жазылсын. Ошонун баары эл үчүн баардыгы чыгармачыл биздин ырчыларыбыздын бир керемет ырлары жаңырсын дегендей. Ана силерге дагы ийгилик, эфириңер дайыма жакшылыкка толуп турсун. Көрүшкөнчө достор, аманчылык болсун. Албетте Асылбек агай, сиздин дагы өзүңүздүн алтындай убактыңызды бөлүп кыргыз эли менен ушул Пирамида каналын сыйлап келип бергендигиңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылыгыңыз дагы ашып тошуп турсун. Сиздин ырларыңыз менен жана телегөрүүчүлөрүбүз бул жакта 1800гө жакын СМСтер окулбай калды. Сиздерден кечирим сурайбыз. Албетте убакыт деген учкан куш экен. Монтип биздин коштошууга да кезек келип жетти. Бирок биз WhatsApp аркылуу сиздерге жооп жазып, андан кийин деле болсо Асылбек агабыз менен байланыштырганга аракет жасайбыз. Сиздер менен 1 саат 15 мүнөт убакытта мен Лутфилла Бусурманкулуу болдум. Келерки көрсөтүүгө чейин сак саламатта туруңуздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Ар дайыма жылдыздуу кеч көрсөтүүсүн көрүңүздөр. Ал эми бул жактагы биздин WhatsApp номерибизге келген бир жакшынакай суроодо Асылбек Асылбек биздин жашообузбуз деген жазган телефон номердеги адамга биз байланышып, Байбол ресторанына барып тамак ичебиз. Жакшы туруңуздар, күнүңүздөр мыкты маанайда өтсүн.